Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, жалпы таксиде иштеген мекендештер, бордоштор, колдоштор, туугандар. Биз бүгүн жана группа ачылган, ошо группанын негизинде группада чогулган суроолорду Навиге берейин деп келдик. Ошо Навиге бардык суроолорду азыр берип, ошол боюнча информация алып, анан кийин бир чечимге келели жигиттер. Биринчи суроо берип кетели сразу. Нави таксинин тарыхы тууралуу маалымат берип койсоңуз байкеси. Нави такси. Мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Аманов Акылбек Деңизбекович. Ошо Нави таксинин основательдеринин биримин да. Биз Нави таксиге чейин өзүбүз ата мекендик Жорго таксисин ачканбыз. Ага чейин өзүбүз такси службада жүргөнбүз да. Удача деген такси бар эле, ошондо таксовать этип жүргөнбүз. Дос балдар болуп. Андан кийин Жоргону ачканбыз. Жоргодон кийин көп эле элдер эмеге өтө баштабадыбы? Приложение менен иштегенгечи. Ошо приложенияны удобный кылып, звонок эмес, ушул Навини жазып баштаганбыз. 3 жылдан бери жазып атабыз. Эми дагы мындан ары дагы өнүктүрүп келатабыз. Кандай десем, ыңгайлуу болуш үчүнчү. А так өзүбүз ошо таксист болуп эле жүргөнбүз. Андан кийин фирма ачып, жардам берген байкелерибиз болгон. Ошолор аркылуу ушул деңгээлге жеттик. Экинчи чогулган суроо бул көп таксисттер общий эми определенный бир количество Навиге өтсө, Навинин программасы, тиркемеси кандай нагрузка болобу, чыдайбы деген суроо. Чыдайт. Бул эми биздин Навини жазган программисттер дагы кыргыз балдар. Могу парк высоких технологий деп Кыргызстанда башталды эле. Ошону жазган бал, ошол жакта иштеген балдар ушул Навинин программасын жазып атышат азыркы учурда. Кыргызстанда Бишкекте отурушат, Асанбайда. Анан кийин булар программаны жасап, тестировать эткенде 100 000 машинага чейин тестировать эткен да. 100 000 машина, анан кийин клиенттерди дагы аябай көп клиентти заказ бердирип текшергенде ал 1000–1500 000 машинаны оңой эле көтөргөн, 100 000ге чейин көтөрүп көрүшкөн да. Бул эми клиенттер көбөйгөндө, водительдер көбөйгөндө серверди чоңойтуп эле өстүрүп кете берет. Ошойдон программа андай убакта оңой эле көтөрөт да. Любой нагрузканы көтөргөнгө возможность бар да. Анан айдоочулардын саны, количествосы көбөйткөндөн кийин Нави өз процентинен көбөйтүп койбойбу? Жок, аны эми биз башынан бери эле айтып келатабыз, биздин 10%тен ашпайт деп. 10% менен эле келатканбыз, анан кийин жакында бир 3–4 ай болду калы 5%ке чүргөнбүз. Азыркы учурда 5% Нави алат, 5% таксопарктар алат да. Анан кийин могу сентябрдан баштап өкмөт закон киргизди, 1% налог, 1% соцфонд. Ошо менен общий 12 болуп атат. Кээ бир парктар бар, өзүнүн паркына 1% кылып коюп туруп, ошол менен 8% болуп атат да. 5% Навиге түшөт, 1% ошол таксопаркка түшөт, анан 2% ал стандарт жанагы өкмөткө түшөт да. Анан дагы мурда Навиде иштеген таксисттер азыр кайра Навиге өткөндө мурда бизди колдоо кызматы мындай короо мамиле кылат деп айтышты да. Ошол боюнча дагы бир аз маалымат берсеңиз жакшы болот болчу. Ал эми бир балдар бар болчу, алар азыр иштебейт. Анан кийин азыркы эсли диспетчерлерге же бригадирлерге жалоба түшүп атканын эми угуп атабыз. Биз аларга чара көрөбүз, карайбыз. Анткени эми биз сфера обслуживания болгондон кийин водительдерге эң ыңгайлуу шартты түзгөнгө аракет кылабыз да. Водительдерге и клиенттерге жакшы жана оңой кылганга аракет кылып, ошон үчүн тиркемени дагы жакшылап жазып жатабыз да. Баарына ыңгайлуу болуш үчүнчү. Так, анан кийинки суроо. Навиде эконом, комфорт плюс деген тарифтер барбы жана ошол тарифтер кантип бөлүнөт? Ал эми тиркеменин ичинде бөлүнөт баары тең. Эконом, комфорт плюс баары тең бар. Иштеп атат. Жакшы, толугу ушу бардык удобстволор бар экен айтканда. Анан кийин дагы бир суроо. Нави такси өзүнүн машиналарын под выкуп заказ кылса болобу же лизинг болобу же кандай жолдор менен алса болот деген суроодон жагыңыз бар. Ооба. Бизде эми ар кандай машиналар бар. Электромобиль бар, газ бар. Биз башында эле баштап атканда ошол эме кылганбыз да. Кышында чоң көйгөй болуп атпайбы? Машиналар көп жүрөт, анан кийин отоплениялар болгондо
смог депчи. Ошонго караша биз дагы салымыбыз болсун деп электромобилдерди анан газ машиналарды койгонбуз. И булардын баалары ар кандай эскилери бар, жаңылары бар, электромобилдери бар. 1200 башталат, ошо 1800, 1500, 1600 ар кандайлары бар да. Принцип ушул суроолорду чогултуп Анан жанагы дагы бир вопрос берип аткандар эле эме деген. Биздин машиналарга биринчи заказ түшөбү же түшпөйбү дегенчи. Бизде программада андай функция жок. Бүт баарына бирдей чөт. Бирдей баарына заказ чөт. Мисалы 10 метр болсо дагы 2GIS аркылуу көрүнүп турат. Кайсы водитель жакыныраак болсо, ошого биринчи чөт. Биздин водитель же болбосо өзүнүн машинасы менен иштеген водитель деп бөлбөйбүз да. Баарына бирдей кетет заказдар. Получается, ошондо Нави толугу менен даяр экен, кабыл алганы. Өзү негизи пассажирлердин дагы клиенттер деле көп заказ беришет экен, бирок водительдер жетишпеген үчүн аргасынан башка компаниялар заказ берип атат. Получается, Навини колдогону азыр Нави компаниясы даярдыгы 100% экен, ошого келгиле жигиттер. Өз ата мекендик өндүрүштү колдоп коштоп, жакшы бир поддержка кылып койсок, мен ойлоймун, өзүңүздөр билгендей эле поддержканы кылсак, жакшы эле ийгиликтерге жетебиз. Жашасын Нави деп койсоңор.